Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 8 февралда өлкө премьер-министри Улукбек Марипов менен жолугушуп, экономиканы калыбына келтирүү үчүн кризиске каршы кечиктирилгис чараларды, коронавирус пандемиясынын жайылышына каршы күрөшүү чараларын кабыл алуу маселелери, өлкөнү кыска мөөнөттө өнүктүрүүнүн маанилүү багыттары менен экономикадагы негизги түзүмдүк реформаларды талкуулашты. Садыр Жапаров учурда ата мекендик экономика өтө кыйын абалда экенин баса белгилеп, буга байланыштуу экономиканы колдоо максатында өкмөттүн комплекстүү антикризистик планын тез арада кабыл алуу зарылдыгын билдирди. Бишкектин вице-мэри Азиз Алымкулов элеген кызматынан бошотулду. Бул тууралуу шаардык кеңештин сессиясында мэрдин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев билдирди. Айтымында Алымкулов жаңы жумушка которулган. Бир суткада өлкөдө 42 кишиден вирус аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка караганда Бишкек шаарында 32, Ош шаарында 2, Чүй облусу 4, Талас облусу 1, Нарын облусу 1, Жалал Абад облусунан 2 кишиден вирус табылды. COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 3, Чүй жана Ош облустарында бирден бейтап каза болду. Бишкектеги улуттук эне жана баланы коргоо борборунда сасык тумоосу күчөп кеткен балдардын саны көбөйүүдө. Пневмонияга кабылган балдар көбөйгөндүктөн аталган борбор 150 орундук бир блокту өзүнчө бөлдү. Улуттук эне жана баланы коргоо борборунун директору Камчыбек Узакбаевдин билдирүүсүндө сезондук аба аркылуу жуккан сасык тумоо балдар арасында көп катталууда. Мындан тышкары борборго пневмония менен ооруган балдарды көп алып келишүүдө. Орун жетпей калгандыктан борбордо 150 керебеттен турган бир блокту пневмония болгондор үчүн бөлүп, азыр 150ден ашуун бала өпкө кагыны менен ооруканада дарыланууда. Алардын ичинен мурда өнөкөт оорулар менен жабыркагандар, ага кошумча пневмония менен ооруп калгандар арасында чарчап калган учурлар болууда, дейт Камчыбек Узакбаев. Бишкек шаардык башкармалыгы Кытайдын өкмөтү берген гранттын эсебинен борбордогу ички жолдорду оңдоо 15 мартта кайра баштала тургандыгын маалымдады. Шаардагы жолдорду өнүктүрүү үчүн берилүүчү гранттардын экинчи фазасында 2022 жылга чейин жалпы 60 чукул көчөнүн жолу оңдолот. Мындан тышкары Ак Ордо, Ынтымак, Арча Бешик жаңы конуштарына барган негизги көчөлөрдө жаңыртылат. Бишкектин жолдорун оңдоонун экинчи фазасы 2 жылга эсептелген. Бул учурда 5 көпүрө, жалпы узундугу 70 чакырымдык 60 көчө оңдолот. Мэрия көчөлөрдүн баарына суугат арыктары, тротуарлар коюлуп, кеңейтилерин кабарлады. Туркиядан Кыргызстанга 5 көчмө клиника алып келүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирүү таратты. Ар бир көчмө унаа клиниканын ичинде ультра үндү жабдуу, томограф, маммограф, рентген, гастроскоп, колоноскоп, офтальмоскоп, эхокардиограф, биохимиялык анализдерди чыгаруучу лабораториялык жабдуулар жана көз ооруларына операция жасоого ыңгайлашкан чакан операция жайы бар. Азырынча бул клиникалардын Кыргызстанга качан келери тууралуу маалымат бериле элек. Кыргызстанга буга чейин айрым коомдук фонддор тарабынан көчмө маммограф унасы алып келинген. Москва райондук ички иштер бөлүмүнүн улук тергөөчүсү пара алууга шектелип кармалды. Коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын жана ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматынын кызматкерлери жазык кодексинин 326 беренеси менен жүргүзүлгөн иликтөө иштеринин алкагында шектүүнү колго түшүргөн. Шектүү акча алып жатканда кармалган. Анын иш бөлмөсүн тинтүү учурунда пара катары алган акчанын бир бөлүгү табылган. Шектүү камакка алынып, тергөө уланып жатат деп билдирет Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматы.